Өлкөнүн 3 облусунда айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, ошондой эле ал жактагы санитардык гигиенаны жакшыртуу максатында айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору иштеп жатат. Аны ишке ашыруу үчүн Ысык көл, Чүй жана Ош облусунда жайгашкан айылдар пилоттук облус катары тандалган. Учурда долбоордун алкагында таза суу менен камсыз кылуу облустун 17 айылында ишке ашырылууда. Ал эми долбоор бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланат. Челпек айылы мындан 3 жыл мурун коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун долбоорунун алкагында таза суу менен камсыз болгон. Ак Суу районуна караштуу Челпек айыл аймагында таза сууга болгон муктаждык мындан 3 жыл мурун чечилген. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында 35 миллион 600 миңге дүйнөлүк банктын каржылоосу менен таза суу киргизилген. Мамлекет колдоп, дүйнөлүк банк каржылап, айылды таза суу менен камсыз кылуу максатында Арис уюму 57 айыл аймакта жана 95 айылда таза суу долбоору иштеп жатат азыркы тапта. Эң негизги максаты бул айылды тургундарын таза суу менен камсыз кылуу максатында. Эми токтоло кетсем, бул 2018 жылдан баштап ишке ашырылып келе жатат. Челпек айыл аймагында 2019 жылдан баштап бул долбоор ишке ашып жатат. Долбоордун алкагында көп жумуштар аткарылды. Мамлекеттин колдоосу, дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашырылган долбоордо ичүүчү суу системасы толугу менен реабилитацияланып, курулуш иштери жүргүзүлгөн. 2019 жылы суу топтоочу жайы курулуп, айыл тургундарын үзгүлтүксүз суу менен камсыздайт. Буга чейинки абалда борбордук көчөлөрдө гана таза суу менен камсыз болушкан эле. Долбоордон кийин айылдын баардык бөлүгүнө суу жеткиликтүү болду. Калктын 90% таза суу менен камсыз болгон. Бүгүнкү күндө 1300дөн ашык абоненттер бар. Аларга күнү түнү таза суу жеткиликтүү болуп жатат. Дагы андан сырткары эскерте кетчү нерсе, Арис агенттиги тарабынан айыл аймакта санитардык абалды жакшыртуу максатында ар кандай субсидиялар берилип атат. Ошонун негизинде таза суу, санитардык абалды жакшыртуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Челпек айылынын тургуну Садырбек Оморов Арис уюмунун негизинде үйдө санитарияны жакшыртуу долбоору менен ишке ашырылган долбоордун катышуучусу. Ал өз үйүндө короо жана үй ичине бардык заманбап шарты бар ажаткана жана жуунуучу жайды курган. Бул үчүн ага аталган долбоор $300 чейин каражат төлөп берет. Ушундай эле облуста субсидия боюнча 9 айыл аймакта иштер жүрүп, 126 тургун долбоорго катышкан. Анын ичинен 86сы текшерүүдөн өтүп, акчаларын колдоруна алышат. Жеке кожолуктарга, үйлөргө ушундай эмнелерди ички туалет, сырткы туалет, анан ушул душ, ушулар деген салса ушундай Арис жардам берет, Арис программасы жардам берет деген ушу маалымат келди. Анан ошого документ чогултуп, эмнетип, даярданып, анан ушу кирип калдык. Кирип ошо жакшы ушул бүтүрүп алдык, Кудай буйрса. Өзүбүзгө деген өтө жакшы шарттар түзүлдү. Мисалы үчүн бул ар адамга өзүнө керек. Челпек айылында долбоорго 28 үй бүлө катышып жатат. Долбоордун максаты айыл тургундары өз жашоосун жакшыртып алуу үчүн жана санитардык абалын көзөмөлдөө үчүн ишке ашырылган. Аларда деген эң негизгиси тазалык да, тазалык. Астындагы жыт чыкпаш керек, ошону жабыш керек, анан терезелеринен да мындай чымын чиркей кирбеш керек. Чтоб санитардык жагы абдан ылайык экен, ошого туура келип эле, анан ошол талап менен ошого тууралап салынды. Арс программадан эми анча-мынча жардам бар экен, бул деле карапайым элге кошкон жакшы жардам болуп атат да. Анан примерно 35 миң сомдой акча кетти. Долбоордун алкагында мектептердеги суу, санитария жана гигиенасын жакшыртууда Магрифа Рахимова атындагы жалпы орто билим берүү мектебине да колдоо көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө бардык шарты бар заманбап кол жуучу жайы жана дааратканалар реконструкциядан өтүп, ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Чоң өзгөрүүлөр байкалды. Мисалы үчүн кышында тышка дааратканага чыкканга абдан ыңгайсыз жана суук болчу. Проект келгенден кийин биздин мектепте жылуу суу пайда болду. Столовыйга барып жылуу суу иче алабыз. Дааратканага баргандан кийин жылуу суу колдоно алабыз. Анан мектептен чыкпай бул абдан ыңгайлуу жана керек нерсе болчу. Ошондой эле айылыбызда дагы жылуу суу бар.
үйүбүздө дагы ушундай ыңгайлуу шарттар бар. Ошого абдан ыраазымын. Бул мектепте 1000ге жакын окуучу билим алса, 50 мугалим бар. Долбоордун адистери санитардык гигиена боюнча мугалимдерди атайын окуу курсунан өткөрүп турушат. Эми бул проекттин алкагында Аристен келген өкүлдөр биздин мектепте чоң иш жүргүзүштү. Бул ата-энелер менен окууларды жүргүздү, мугалимдер менен окууларды жүргүздү. Ал жүргүзгөн окуунун жыйынтыгында суюк самындарды, кагаздарды, кол арчый турган кагаздарды, дарат кагаздарын ата-энелер тарабынан бизге камсыздап берип келип жатышат. 3 айылды камтыган бул айылда 7900 калк, бүгүнкү күндө 1200 кожолук ичүүчү сууну сарамжалдуу пайдалануу үчүн үйлөрүнө атайын эсептегичтерди орнотушкан. Суунун баасы 33 сом 85 тыйындан эсептелет. Айына болгону орточо эсеп менен ар биринин пайдаланганына жараша 300 сомдон төлөшөт. Бизге компьютер берди. Ошо компьютердин негизинде ишибиз жакшы. Ошо компьютерди сагып бияка түшүрөбүз абоненттерди. Бияктан эле 1С менен иштеп атабыз да. Анан счетчиктер келип атат, электронный счетчиктер. Ошону деген дагы киргизип беребиз деп атышат бул компьютерге. Ошонун негизинде электронный эле келет, счетчиктерчи. Аталган долбоор 2017 жылдан 2025 жылга чейин созулат. Анын алкагында 200 миңден ашык айыл тургуну таза суу менен камсыз болот. Өлкө боюнча Ысык көл, Чүй жана Ош облусу пилоттук облус катары тандалып алынган. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.